Ош шаарынын тургуну Абдисалам Сыдыков өлкөдөгү насыя алуучулардын катарын толуктап, мал жаныктарын көбөйтөм деген максатта азыраак өлчөмдө банктан кредит алган. Ар айдын ортосунда пенсиясын алып, анан Орусиядан балдары жөнөткөн акчаларды чогултуп насыя төлөп келген. 2 айдан бери насыясын төлөй албай кредит берген банктын талаптары жөнөкөй калктын капчыгына зыян тийгизет деп эсептейт. Спросет. Де ошентип айтты го ошону эме кылып. Элде ошо азыр иш жок баары. Азыр күнүмдүк окат кылып аткандар көптөн бар да ошону, процентке алып алып ошону. Бул кандай кылат анан эме болуп. Ошол эми мен айта турганым, ошо эл баары эле каршы азыр ошо процент төлөгөнгө. Ушул тапта Ош шаарында банктарда кезекке тургандардын саны өскөн. Алардын арасынан насыя алгандарды 3 айлык мөөнөткө токтотуп туруу арызы менен кайрылгандар көп. Улуттук банк коронавирус көйгөйүнө байланыштуу бизнести колдоо максатында банктарга жана финансы кредит уюмдарына карызга акча алган жарандардын төлөмдөрүн төлөө мөөнөтүн кеминде 3 айга узартуу талабын койгон. Кредитти төлөө жолдорун өзгөртүп жеңилдиктерди берүү үчүн көпчүлүк банктар кардарларынан арыз кабыл ала баштагандыгын айтышты. Ал үчүн банктын кеңсесине же онлайн негизинде кайрылуу таштоого болот. Ошо Улуттук банктын токтомунун негизинде 3 айлык отсрочка берилип атат. Кардарлар кааласа 3 айдын ичинде төлөй турган төлөмдөрүн биз кийинки 6 айга бөлүп берип атабыз. Ошондой эле каалагандар болсо убактысын узартып берип атабыз. 22 марттан баштап Кыргызстандын аймагына өзгөчө кырдаал жарыяланган. Мындан улам өлкөдө эл турмушуна өтө зарыл мекеме кызматтардан тышкаркылар абал жакшырганга чейин ишин токтотушту. Мамлекеттик банктар өз кызматтарын токтотпой иш алып барышкан. Кредиттик келишимдердин шарттарын кайрап чыгууга байланыштуу комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана ошондой эле алууга тыюу салынып, насыяны төлөй албай калган учурда кредиттик тарыхка жазбуу талаптар менен иштешти. Бул аралыкта насыя алуу үчүн кайрылгандардын дээрлик саны азайган. Бизге келүү, бизге кайрылуу тоскоолдуктар болгондуктан көпчүлүк кардарлар даже билген жок болуш керек иштеп атканыбыздычы. Биз мамлекеттик банк эч качан токтогон жокпуз да. Бүт эле выдачалар, кредиттерди бере бердик. Бирок келгендин баарынын арызын карап аттык, бирок баштагы салыштырмалуу азыраак келип атты кардарларыбыз. Экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков мамлекеттик банктар 6%дан деп берип жатышкан насыяларды коммерциялык банктагы банктар өз кызыкчылыгын алдыга коюшат дейт. Анын пикиринде босогоолук чекти төмөндөткөнү менен аймактардагы ишкерлерге насыяны жеңилдетүү үчүн берүү шарттарында жөнөкөйлөштүрүү керек. Себеби маселе бир гана босогоолук чек эмес, артыкчылыктуу багыттардын аныкталбаганында турат. 6%-ын чегиндей деп айтып атпайбы? 6% менен берген менен деле коммерциялык банктар эч качан өзүнүн кызыкчылыгын артка жылдырбайт. Себеби дегенде мына мурун деле 20%дан берип келип 10-12%ын мамлекет кайта бюджеттин эсебинен коммерциялык банктарга мындай кенемте катары төлөп берип келген да. Экинчиси, Улуттук банк коммерциялык банктарга түздөн түз көрсөтмө бере албайт, себебинде каражат мамлекеттик эмес. Коммерциялык банктар өзүнүн каражатын 30-32%га чейин беришти да. Анан мурун алган кредиттерин дагы багы пайыздарын гана жылдырды, ал эми жанагы штрафный санкция деп коет. Ал санкцияларды деле кийинки айларга бөлүп чачып жиберишти да. Бул багыл бирдиктүү саясаттын жоктугунан. Ал арада өкмөт жеңилдик иретинде азык-түлүк даярдоо менен алектенген ишкерлерге арзан насыя катары 400 миллион сом берилерин айткан. Улуттук банктын маалыматына караганда 2019-жылдын аягында Кыргызстанда насыя алгандардын жалпы саны 546 миң болгон. Алардын 541 миңи жеке тараптар, калганы юридикалык жактар. Алынган кредиттик сумма 146 миллион 439 миң сомду түзгөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.